өндүрүп эткенсиздер да? Өзүбүз койлордун жүнүдөн ийрип ыранга салып анан килем кылып палас кылабыз да. Керек болсо заказ берсе согуп сатабыз. Сатам, подарка кылам. Бул жайнамас, Бул жайнамас. Мына улар жакандоз. Энди ол эмеси боюнча жер төшөк деп коет экен, биз жакандоз дейбиз. 3 метр. Кыздарга сепка алышат, заказ беришет. Бешик тагын жасадым. Сеп төшөктөрдү каптадым. Иши кылып колумдан келген нерсенин бардыгын эле кылып энди ушу тирилик үчүн анан адамдардын суроо талабыга карата иш кылып жүрөм да энди ушинтип калып калдым мына. Келиним жардам берет. Кол бошогондо келип мына уларды кыркат. Кыркканы тиккенден да кыйын да. Кыркып жаңа жардам беришет. Бала болгондо 6 кызым бар, 8 да. 31 неберем, 8 чеберем бар. Кудайга шүгүр бар. Ушинтип тирилик кылып отурабыз эми. Мынабу Неберелер сиздерде? неберелер бизде. Башкалары баары үйлүү жайлуу өздөрү менен өздөрү. Мынабу Качкачта качтык, районго качтык, Бишкекке качтык. Анан качып келип эми дагы кайтадан тирилик кылдык да. Мал келдим баарын сатып качканбыз да ар жакка. Азыр малды кайтып топтоп баштадыңыздар. Малды дагы топтой баштадык. Үлүштөр бар. Ушу үлүштөргө иштейт, бучал кирип чыгып ушуларга баш көз болуп карап турат да. Коомдогу аялдардын ролдору чоң. Булар депутаттыкка дагы барыш керек. Аялдардын, балдардын, мына коомдогу иштердин бүт эмелерин билет. Элдерге, аялдарга көп жардамы тиет. Бардык көйгөйлөрдүн көбүн аялдар жакшы түшүнөт. Тынчтык деген эмне? Тынчтык деген бул элдерге элдердин жашоо да.